Ер жигитке 70 өнөр аздык кылат дейт. Урматтуу эл жакшылары, кутман кеч барыңыздарга Ордол ош жергесинен. Биз буюрса могул жерде муктаждар үчүн турак жай комплекс быйыл 2026 жылы баштаганбыз. Бул жерде жалаң эркектер, мырзалар чыныгы муктаждар үчүн кызмат кылып атат. Эмгек тер, пешине тер төгүп. Эмнеге дегенде бул жерде усталар иштеп атат, башка кылып атат. Иштеп аткан мырзаларга тамак бышырып берген киши жок туугандар. Мынтип өзүбүздүкүн өзүбүз кыскасы ушундай кайнатып, Кудайга шүгүр, эми уста акелерибиз да жакшы экен. Баары өздөрүнүн тамагын бышырышып, буга чейинкилер азыркылар дегендейчи. Буларды менен кошо кээде ушундай биз тала түздө тамак жешип, ушул жерде баягындай эмне деп коет эле, кара курсактын анча-мынча ушул жерде ырыскысын кошот, даамын татып, кыскасы иш ушундай болуп атат. Урматтуу туугандар, салам алейкум. Жодор эке кандайсыз? Ден сол жакшыбы? Тынчсызбы? Урматтуу туугандар, Жодор экени мен жазда кайсыл айда фундамент куйдук? Майда. Май айында июнда да. Май, июн, Июндун башлыгы. Май айында, май-июн айларында эсиңиздердеби? Өзгөрүш деген кичинекей киши, ал кишини көрбөй калдыңыздар. Интернетте бул уста акелерибиздин бригадасы өзгөрүш акеле, өзгөрүш эке интернетке кошулбай, тартылбай, чекелеп. Анан бул акем өзү башкача киши экен да. Бул киши менен сүйлөшүп, көңүл да жакын болуп, келгенде 1-2 саат булар менен сүйлөшүп, көңүл жакыны менен сүйлөшөсүң дегендей, анча-мынча характерин иторагы медер бизди мишайдетпе, убактыбыз алба деп коет дегендей ака. Анан айтам да, ошко мен өзүм жалап атам болсом, берге барып ким менен сүйлөшөм, силер менен сүйлөшүп отурган жакшы адамдар менен сүйлөшөсүң, мен ар ким менен сүйлөшө бербейм депчи. Туурабы? Иштер кандай экен? Бала чака тынчпы? 2 күн пешене тер төгүп, урматтуу туугандар, мына сиздер кече көрдүңүздөр. Onu ушундай бир сонун баягындай техниканы алып, кранды алып, лайды басып атышат экен да Жодор акебизчи. Сонун кылып лайды басып берди. Алла разы болсун ака. Бала чака тынчпы? Мен сиздин лай басканыңызды укканда өткөндө эле акады папаңга жөнөмөк экем. Мен эмне бул жерде зардалды эле уруп берсеңиз болот деп чалгам ака. Анан Кудай буйруп, сиз өзүңүз лай басып атканыңызды мен билбепмин. Келип лайынан бери басып бердиңиз ака. Балдар кыйналбадыбы? Эми иште болуп турат да. Таза 2 күн иш болду ака. 2 күн болду иш. Бирок баягы чыныгы ак эмгек, адал эмгек менен таап атат деген сиздерди айтса болот да. Себеби 2 күн ушундай кара тер төгүп туруп, бирок 5 колуңуздарды тыгып, баягындай казайны дагы кыйнабайсыздар да. Фундаменти деле мисалы 125 миң, 130 миң дейле каражат чыккан. Бир 20 күндө иш кылганбыз ака, жаан жачы менен, Көбүрөөк жүргөнбүз. Андан эми көппү? Көбүрөөк болгон да. Көбүрөөк жүрдүк да. Анан эми договор эми канчадан тийсе ошончо деп туруп эле ыраазы болуп кеткенсиздер, Алла разы болсун. Бирок мына жерде сонун иш болуп атат. Жодор эке, урматтуу туугандар, бизде мына 1-чи кабат, 2-чи кабат лайы абсолютно толук басылып бүттү. Канча сантиметр бастык ака? 7-8 баштı. 7-8 сантиметр. Кудай калса мына жерде жашоочу муктаждар кышта üşүбөйт. Жок, Кудай. Жайда мына жерде 30 градустан ашык ысык болуп турса, үйдүн ичинде дем болуп ысыбайт. Ысык өтпөйт. Салкын болобу? Салкын. Ошондой кыскасы кышта эле жылуу болсо болду ака. Болот. Ооба. Анан үстүн дагы шыбап, ойдогудай кылып кетти баары ака. Сонун болду. Туугандар, бүгүн биз лайын толук абсолютно басып бүтүп, бул эле лай эмес, көрдүңүздөр, аркада устакелерибиз өздөрү да таң калды да. Бу дараткананы басып не кыласың медер дейт. Жодор эке, көп жерде антип баспаса керек, Жок, ондойду көрбөдүк. Эми даратканада, урматтуу туугандар, жайда отурган адамдагы тиникенин ысыгы өтпөсүн деген ойдо биз ошол жерге дагы лайын бастык да. Ал эми топканы дагы, санузелди дагы баарын жылуулап лайын бастык. Кудай калса мына баары биригип 130 квадрат лай чыкты. 130 квадрат лай чыкты, урматтуу туугандар. Ошол 130 квадратты болгону 250 сомдон эле басат экен. Болгону 250 сомдон. Бул деген сонун баа да, өздөрүнүн ыкмасы менен. Мунул мынакты көрбөс койсоң, мынул топурактын бардыгы мындай колдон электен өтөт экен да, баягы камырды кылганда унду мынтип алып элейсиң го, ушинтип электегидей электен мешалкадан өтүп атат. Андан сырткары зардубалы, бул жерде бизде 1300 кыш кетип калды, 1400 кыш кетип калды атат. Ошо менен бардыгы урматтуу туугандар 45500 сом болуптур. 45500 сом берген авансыман сырткары кече 1-2 күн мурда 6000, жана 7500, азыр могул жерде ака 32 000 сом эсептеп алсаңыз дагы болот ака. Алла разы болсун урматтуу
мекендештер, урматтуу эл жакшылары, сиздер мына 2 күндө мен кайра суранып, сиздерден улам кайрылып аттым элем. Мына лай басылгандын уста акысын, кызмат акысы ошол 45 миң, 50 миңди тегерегенде чыгат. 40тан 50ге чейин деп аттым. Мен билгендей эле айтып аттым, ушу 40-45 чыгат. Кегиле ушуну аракет кылалы, ушуну берип коелу деп мен какшап аттым. Кудайга шүгүр, сиздер урматтуу туугандар 2 күндө аябай жакшы жардам бердиңиздер. Сиздердин мына аманатыңыздарды ушу боюнча мен өткөрүп бердим. Мындан сырткары мен кече Жалал Абадтан 23-24 миң сомдук такта сатып келдим. Калганын жардам берди. Жалпысынан 70 миң сомдук тактап келдим кече. 65-70 миң сом тактап келдим. Анын 23 миң сом сатып алдым баягы 2 темир стойкасы менен биригип. Мына ошондой урматтуу туугандар, бунун баардыгы сиздердин жардамыңыздар менен болуп атат. Мен эми кимдер канча которуп атат, кандай болуп атат, мен баарына токтолгонго жетишпей атам туугандар. Кыскасы сиздер Мбанк, Сбербанк кандай салып атсаңыздар, ушул боюнча чыгарылып келип, мына ушул бир туугандарыбызга материалдарга жарап атат. Азыр бизде эми чатырдын жапкан усталардын кызмат акысына абсолютно бизде каражат жок, урматтуу туугандар. Ушуну эми мен берагы дегенде 5 күндө даярдашым керек. Бу акелерибизди эми узаттык, Кудайга шүгүр туугандар. Ошол эми баарыңыздарга дагы бир жолу чоң рахмат айтам. Так, Москвада строй материалдарга товар таркаткан агабызды эсимен чыгарып койдум. Ошол агабыз 20 миң сом кече которгон. Жанагы бир кандай эмне деген килейли ушул агабыз ушундай бир материал таратат. Ошол агабыз материалдан түшкөн кандайдыр бир пайызын ушул жерге жаратат. Жодор ака, сизге рахмат ака. Алла разы болсун. Урматтуу Оштогу үй салып аткандар жаман көп экен. Стройка кылып аткандар жаман көп. Бизде Жалал Абадта манипулятор менен мыкчып туруп эле кран менен баягы манипулятор менен чыгарылат да. Ошто экскаватор экен, кыйын экен. Ошого мына Жодор акеме кайрылыңыздар. Сонун ишти майын чыгарып, сонун кылып берет. Арзан да кылып берип атат. Анан сонун да кылып берет, сапатын да жакшы кылып берет. Баягы 5 колду оюзга салмай жок экен бул акелерибиздечи. Номериңизди айтып кетсем болобу? Канча эле номериңиз? 779 менен 779 менен 76-76-81. Урматтуу туугандар, мына ушул акелерибиз ушундай иштерди жасап берди. Эми сиздерге рахмат. Бүгүн бу жерде калып кетиңиздер. Анан мен эми дагы ошентиңиз, Жодор ака, мен дагы бир нерсени айткым келди. Жакыныраак алып келсеңиз. Бизде лай басканда кой союп, жыт чыгарып, жок дегенде кой шорпой ичирет да. Мен ошондой кыла албадым, капа болбойсуз ака. Эми өзүм Жалал Абадтан келип бу жерде курулуш кылып жүрсөм, анан эптей албадым ошол жагын. Мен күткөм, бирок мына жерден нарак-барактан кичине бир Тандыр самсап келип бердим, болот ошол. Жок, мына жерден бир аш демдеп анча жакшы адамдар келип кичине бир андай болобу десем болобу. Жок, сиздер малды келиш келет ака. Мен бир күнү отдельно чайга чакырам ака, Кудай кылса, бир соон аш кылып ака. Разы болуп калам. Ооба, биз разыбыз ака, Алла разы болсун. Мына ушундай келиңиз, жүрүңүз, фонарик боюнча келиңиз. Мен азыр лай басылган эми жарыкта сиздер бүгүн кечеки видеолордо дрон менен бүт тартылганын сиздер көрдүңүздөр да туугандар, Мунун баардыгы мисалы кадимки ашка-бышканын ашкасы ташталып, калыңдыгы 7-8 сантиметр болгон баардыгы лай басылды. Эми караңгыда азыр баары көрүнчүдөй эмес экен туугандар. Кыскасы ушунун баары лай басылып, аркасындагы санузел, душу, даараткана баардыгы абсолютно лай басылып бүттү. Мен буну ойлонуп аткам, кандай кылам эми, кимден суранам эми, кандай болот деп кыжалат болуп аттым элем. Кудайга шүгүр, бул дагы бүттү. Көрүп атасыздарбы туугандар? Мен күндө сиздерге айттым. Туугандар, мен бүгүн кайрылган иш эртең бүтөт. Каражаты дагы чечилет, иши дагы бүтөт. Бирок сиз бүгүн себепкер болуп, бүгүн ниет кылыңыз, көкүрөгүңүзгө Алладан суранып салыңыз. Бул убактылуу жашоо туугандар деп мен дайым айтып атам. Дайым айтып келем, азыр дагы айтам. Бул иш дагы бүтөт. Мына кече эле Атакул ажыкебиз досум ушул чатыр тинекесин абсолютно чечип берип кетти. Ушу Оштогу менмин деген байлар бир жериңер баягы тырышкан жерлериңер бошошуп кеттиби экен, ушул Атакул ажытчылык жокпузбу депчи. Жөнөкөй эле кичинекей эле пайпайлап жүргөн киши болбосомчу. Көрдүңүздөр, мына ушул киши бардыгын чечип берип кетти. Болбосо Оштон эмне деген байлар, бизнесмендер бар. Мына ишти көрбөй атасыздарбы? Атакул ажынын миллиондогон подписчиги бар каналынан көрүп атасыздар. 250 миң адам көрдү. Видеону 250 миң, жалпысынан 2 видеону бир примерно 250-300 миң адам көрдү. Сиздер ойлоп атасыздар, Атакул ажынын көргөн видеосунан аябай жакшы жардам болду деп атсаңыздар керек. Болгону мен азыр усталарга берген 45 миң сом. Кече күнү мен 23 миң сомдук алып келген материал, ушул бир 60-70 миң сомдук гана материал келип түштү туугандар. Ушул. Bundan башка ушул Кудайга шүгүр, бирок ушул деле бир 3 күн, 4 күндө Атакул ажы тартып кеткенден бери ушунча жардам болуп түштү. Бирок
Bundan дагы чоң нерсени күткөн элек. İçin чечилип кете тургандай күткөн элек. 200 миң адам дегенчи, урматтуу туугандар, 100 сомдон жардам берсек, ол иш кыйла алдыга жылып кетет эле. 150 сом туугандар. 100 сомго сиздер бир чай ичип атасыздар, мисалы. Бир пачка сигарет деле келбей калыптыр. Ошол эми туугандар, баарыңыздарга рахмат. Албетте чамчаңыздардын, кыжырыңыздарга тийсем мен кечирим сурайм. Мен болгону жакшылыкка чакырып атам, жакшылыкка себепкер кылып атам, жакшылыкка үндөп атам. Өзүмдүн ишим, өзүмдүн бир кандайдыр бир бизнесимди сиздерге жарыялап аткан жерим жок. Кудай калса ушул жакшылыкка сиздер дагы себепкер болуп калып атам. Болгону бул Оштогу чыныгы муктаж болгон 5 үй бүлөгө ушул үйлөр тапшырылат. Түшүнбөй атасыздар көбүңүздөр. Бүгүн кече күнү сиздердин жерге бир 30 миңдей кыш кетти. Bir kıştan nol kıştın, bir kıştan salın boş kalınız, nol kış yerge koyuluşu tuğanlar 9 somdan bolup atat, gelişip düşüş 9 somdan bolup at dile. 9 somdan sebepker ola desem, oşonu dağı göğünüzдөр kıla albadыңыздар. Kıla albaganыңыздарды билем, Алла Таала себепкер кылбаса кыйын. Чөнтөңүздөрдө 9 сом эмес, 9 миң, 90 миң акчаңыз болсо дагы, бирок сиздин жерге бүгүн bir кыш кошо албадыңызбы? Эми бүгүнкү күндө мына үстүнө жок дегенде bir уштук мык кошуп калыңыздар. Билесіздер, мықтың айынан бір тақа қишы қағылады, бір тақаның айынан bir арғымақ чалынады, bir арғымақтың арғынан bir ер азамат батыр жығылады. Ошондуктан урматтуугандар, сиздер салып аткан bir мықтың айынан ол жерде 5 муктаж үй бүлө жашайт. Кудай калса, баарыңыздарга чоң рахмат. Аракет кылыңыздар, ниет кылыңыздар. Ушул видеону жок дегенде башкалар менен бөлүшүп коюңуздар. Салам алейкум.